Zumar suresi. Бұл сөз қырғызша тайпалар, топтор дегенді білдіреді. Меккеде түшірілген сүре 75 аяттан тұрады. Мейірімдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Бұл китептин, Курандын түшүрүлүшү ызаттуу, үстөндүк кылуучу, даанышман Аллахтан. Эй Мухаммад, акыйкатта сага бул китепти чындык менен түшүрдүк. Эми динде, ислам дининде Аллахка гана берилип ибадат кыл. Аллахка берилип сыйын, табын деген мааниде. Көңүл бөлгүлө. Дин Аллахка гана таандык. Аллахтан башканы Кудай туткандар бизди Аллахка жакындаштырсын деп гана аларга сыйынабыз дешет. Алардын ортолорунда талашкан нерселер тууралуу Аллах албетте өз өкүмүн чыгарат. Чындыгында жалган айтуучуну, Кудайдын баласы бар деп жалган айтуучуну деген мааниде. Капырлык кылганды Аллах туура жолго салбайт. Эгер Аллах балага ээ болууну кааласа, өзү жараткандарынын ичинен каалаганын тандап алмак. Ал андан аруу. Аллах жалгыз, каардуу. Аллах асмандарды жана жерди чындык менен жаратты. Түндү күндүзгө айландырды. Күндүздү түнгө айландырды жана күн менен айды өзүнө багынтып койду. Баары белгилүү бир мөөнөткө чейин жүрүп турушат. Ал ызаттуу, кечиримдүү. Аллах силерди бир адамдан таратты. Андан адам атанын кабыргасынан жубайын жаратты. Силер үчүн малдардан 8 жубун түшүрдү. Төөдөн экөөнү, койдон экөөнү жана башка ушундайлардан жалпысы болуп 8 жубун түшүрдү деген мааниде. Ошондой эле силерди энеңердин ичиндеги 3 караңгылыкта, биринчиси курсактын караңгылыгы, экинчиси жатындын караңгылыгы, үчүнчүсү түйүлдүктүн тургунунун, чел кабыктын караңгылыгы деген мааниде. 3 караңгылыкта бир жаратыштан кийин, бир калыптан кийин дагы бир жаратышта жаратты. О болуу урук, анан уюган кан, анан бир үзүм эт түрүндөгү баскычтардан өткөрүп жаратты деген мааниде. Мына ушундай кылган эгеңер Аллах, өкүмдарлык ага гана таандык. Андан башка Кудай жок. Кайда бурулуп кетесиңер? Эгер капырлык кылсаңар, анда Аллах силерге эч муктаж эмес. Ал пенделеринин капырлыгына ыраазы эмес. Эгер Аллахка шүгүр кылсаңар, ал силерге ыраазы болот. Эч бир күнөөкөр башканын күнөөсүн көтөрбөйт. Кийин кайтып келер жагыңар эгеңер тарап. Ошондо силерге бул дүйнөдө жасаган иштериңерден кабар берет. Анткени Аллах жүрөктөгүлөрдү билүүчү. Инсанга кыйынчылык келсе, эгесине кайткан абалда жалбарат. Анан Аллах ага жакшылык берсе, мурун ага жалбарганын унутат да, башкаларды анын жолунан адаштыруу үчүн Аллахка шерик кошот. Мисалы, мен акылдуулугумдан бактылуу болдум деп, Аллах Тааланын жардамын унутуп, өзүнүн алсыз акылын кудуреттүү Аллах Таалага шерик кылат деген маани. Эй Мухаммад, ага текеберленип Аллах Тааланын жакшылыгын чаңган капырга капырлыгың менен бир аз ырахаттана тура тур. Албетте сен тозок ээлериненсиң деп айт. Тозокко түшүүчүлөрдөнсүң деп айт деген маани. Ал капырлар Аллахка моюн сунуп, түн ичинде сежде кылган жана тик турган абалда намаз окуп, акыреттен коркуп, акырет азабынан коркуп, эгесинин ырайымынан үмүт кылган адам сыяктуу боло алмак беле? Эй Мухаммад, аларга билгендер менен билбегендер тең боло алабы деп айт. Чындыгында акыл ээлери гана Курандан насаат алат. Эй Мухаммад, менин ыйман келтирген пенделериме, эгеңерден корккула. Бул дүйнөдө жакшылык кылгандарга жакшылык бар. Аллахтын жери кенен,
чындыгында сабыр кылуучуларга сыйлыктары эсепсиз, өлчөөсүз берилет деп айткан. Эй Мухаммад, акыйкатта мен динде бир гана Аллахка берилип, Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүү үчүн ибадат кылууга буйрулганмын деген. Мен Аллахка моюн сунуучулардын, мусулмандардын эң биринчиси болууга буйрулдум. Чындыгында мен эгеме каршы чыксам, улуу күндүн, кыяматтын азабынан коркомун деген. Динимде бир гана Аллахка берилип ибадат кылам, сыйынам, сооптуу иштерди кылам деген мааниде. Динимде бир гана Аллахка берилип ибадат кылам деген. Силер болсо Аллахтан башка каалаганыңарга сыйына бергиле. Ырасында зыянга учурагандар, дини руху зыянга учурагандар, кыямат күнү өздөрүндө, үй бүлөсүндө зыянга учураткандар болушат. Мына ошол анык зыянга учуроо деген. Алардын үстүлөрүнөн оттон жасалган жабуулар, астыларынан да оттон жасалган төшөнчүлөр болот. Мына Аллах пенделерин ушул от аркылуу коркутат. Эй пенделерим, менден коркула. Таагутка сыйынуудан оолак болушуп, Аллахка кайткандар үчүн кубаныч бар, бейиш бар. Ошону менен пенделеримди сүйүнчүлө. Аллахтын буйруктарына сөзсүз кулак салып, анын эң жакшысын ээрчий тургандар. Мына ошолор Аллах туура жолго салгандар. Дал мына ошолор акыл ээлери. Бир капыр мусулманга зыян келтирсе, ага да ошол даражада зыян келтирүүгө болот. Бирок аны кечирип коюу андан да сооптуу иш. Мындай учурда кечирип коюу эки чечимдин жакшысы болот. Түшүндүрмөнүн аягы. Эй Мухаммад, азапталууга сөз бекемделип калган немени куткара турган сенби? Сенде андай укук кайдан болмок эле? Сен алар өздөрүн тозоктон сактоосу үчүн эскертүүчү ганасың да. Ошол үчүн көбүрөөк эскерт. Алар Аллах Таалага сыйынуу аркылуу өздөрүн өздөрү сакташсын деген мааниде. Эгесинен корккондор үчүн алдыларынан дарыялар агып туруучу кабат-кабат салынган бөлмөлөр бар. Бул Аллахтын убадасы. Аллах өз убадасына каршы чыкпайт. Көрбөйсүңбү? Акыйкатта Аллах асмандан жамгыр жаадырып, аны жер бетиндеги булактарга кошту. Анан ал аркылуу түрдүү-түмөн эгиндерди чыгарат. Анан алар куурап, саргайып калганын көрөсүң. Анан аны Аллах күкүмгө айлантат. Мында акыл ээлери үчүн эскертүү бар. Аллах кимдин дилин ислам үчүн ачкан болсо, анда ал эгеси тараптан нур үстүндө болбойт бекен. Жүрөктөрү Аллахты эстөөдөн мерез болуп катып калгандарга азап болсун. Мына ошолор анык адашууда. Аллах аяттары бири-бирине окшош сыяктуу угулуп, кайталанып тура турган сөздүн эң көркөмүн китеп түрүндө, Куран түрүндө түшүрдү. Андан Курандагы тозок тууралуу аяттардан эгесинен корккондордун денелери титирейт. Анан Аллах Тааланын ырайымынын кеңдигин эстешкенде, Кудайга кайрылып, дуа кылып же зикир чалган учурларында алардын терилери, жүрөктөрү Аллахты эстөө аркылуу жибийт. Бул Куран Аллахтын туура жолу. Аны менен Аллах өзү кимди кааласа туура жолго багыттайт. Аллах бирөөнү адаштырган болсо, анда ага башка туура жол көрсөтүүчү болбойт. Кыямат күнү жүзүн жаман азаптан коргоого тырышкан адам кандай? Оттогу адамды элестетип көрбөйсүңбү деген мааниде. Ошондо залымдарга Аллах Таалага сыйынуудан баш тартып, өздөрүнө өздөрү зулумдук кылгандарга деген мааниде. Кылган ишиңердин жазасын таткыла делинет. Алардан мурункуларда Аллахтын сөздөрүн жалганга чыгарышкан. Ошондо аларга күтпөгөн жактан азап келген. Эгер алар билген болсо, акырет азабы андан да чоңураак.
Аллах аларга бул дүйнө тиричилигинин да кордугун жетишерлик таттырды. Чындыгында биз бул Кур'анда адамзатка ар түрдүү мисалдарды алардын насаат алуулары үчүн келтирдик. Бул араб тилиндеги кемчиликсиз Кур'ан, балким алар коркушар. Аллах силерге бир мисал келтирет. Өз ара мамилелери келишпеген кызматын кылган адам, кул деген мааниде, жана жалгыз гана кожоюндун кызматын кылган адамдын мисалындай. Экөө теңби? Маселен, христиандар Кудай ата, Кудайдын уулу, ыйык рух дешип, үчөөнө сыйынышса, мусулмандар бир гана Аллахка сыйынышат деген маани. Бардык мактоо Аллахка таандык, бирок алардын көбү билишпейт. Эй Мухаммад, чындыгында сен да өлөсүң, алар да өлөт. Ошондуктан силер кыямат күнү эгеңердин алдында талашып тартышасыңар. Ал эми Аллахка жала жапкандар өздөрүнө чындык келгенине карабай жалган айткан адамдан залымыраак ким бар? Аллахтын аяттарына каршы чыккандарга тозокто орун бар эмеспи? Чындыкты алып келген жана аны тастыктаган адамдар мына ушулар такыбалар. Аларга эгеңердин алдында каалаган нерселери бар. Жакшылык кылуучулардын сыйлыгы ушул. Анткени Аллах алардын иштеген иштеринин жаманын жоюп, өздөрү жасаган эң жакшы иштери менен сыйлайт. Аллах пендесине жетиштүү эмеспи? Эй Мухаммад, алар сени Аллахтан башкалар менен коркутат. Кимди Аллах адаштырса, ага туура жол көрсөтүүчү жок. Ал эми Аллах кимди туура жолго салса, аны адаштыруучу жок. Аллах өч алуу ээси, ызааттуу эмеспи? Эй Мухаммад, чындыгында алардан асмандар менен жерди ким жаратты деп сурасаң, албетте алар Аллах дешет. Сен айткылачы, эгер Аллах мага бир зыян берүүнү кааласа, Аллахтан башка сыйынгандарыңар анын кайгысынан арылта алабы? Же Аллах мага бир жакшылык кааласа, алар анын жакшылыгын тосо алышабы? Аллах мага жетиштүү. Тобокел кылуучулар ага тобокел кылышсын, таянышсын. Дегин, эй Мухаммад, эй элим, өз алдынча иштей бергиле, албетте мен да иштеймин, жакында билесиңер деп айткын. Кордоочу азап кимге келсе, үстүнө үзгүлтүксүз азап түшкөнү. Эй Мухаммад, чындыгында Куранды сага акыйкат менен адамдар үчүн түшүрдүк. Кымындай да жалганы жок түшүрдүк деген маани. Эми ким туура жолго түшсө, ал өзү үчүн. Ал эми ким адашса, адашканы өз зыянына. Сен аларга өкүл эмессиң, мажбурлай албайсың деген маани. Өлөр мезгилде жанды Аллах алат. Бардык жан жаныбарлардын жандарын Аллах алат деген маани. Өлбөгөндөрдүн жанын, азырынча өлө электердин жанын деген мааниде. Уйкуда жатканда алат. Уктап жатканда бардык сезим туюмдарын, ой жүгүртүүлөрүн өлүк сыяктуу кылып токтотуп коет деген маани. Ошондой эле өлүүгө өкүм кылынгандардын жанын уктап жаткан кезде ажалы жеткендердин деген мааниде. Өлүүгө өкүм кылынгандардын жанын Аллах өз алдында алып калат да, башкалардыкын өмүр суусу түгөнө электердин, башкалардыкын белгилүү бир мөөнөткө чейин кайра жиберет. Акыйкатта мында түшүнгөн адамдар үчүн өрнөктөр бар. Болбосо алар Аллахтан башканы колдоочу кылып алыштыбы? Эй Мухаммад, эгер алар эч нерсеге ээ болушпаса да, акылдары эч нерсеге жетпесе да, Кудай кыла беришеби?
dep aytkın. Ey Muhammed, koldoonun bary Allahqa taandyk. Ahiretde şapaat kılıuçular, koldoочулар özleri kalaganlarga ele koldo görsöte alışbayt. Antkeni şapaatdan ese jalgys Allah Taala. Al kimdi kalasa özü şapaat kılıuga ruhsat beret degen mani. Asmandar menen жердин eýligi da anyky. Ahyry al tarapka gaýtasyňar degin. Allah'tın gana atı atalsa, ahiretke işenmegenlerden jürekleri kısılat. Al emi Allah'tan başkanın atı Kuday katarı atalsa, alar kuwanışat. Ey Muhammed! O asmandar menen жердin jaratuucusu, kopuyany da, açykty da bilүүчү Allah, talaş tartışka düşkön nerselerde, pendeleriңdin ortosunda, kimisi tuura ekeni tuuraluu, sen gana öküm çıkarasyň degin. Ahyrky çeçimdi sen gana çıkarasyň degen manide. Eger jer yüzünde bolgon bardyk nerseler jana alar menen birge dagı oşonço köp baylyk zalımdardyky bolsa, kıyamat gününün katuu azabынан kutuluu üçin oşonun barın tölöge berişmek. Birok bari bir azaptan kutula alışmak emes degen mani. Alar oşondo hiç oylobogon nerseler jazalardy Allah taraptan görünöt. Alarga özleri jasagan jamandyktary kıyamatda gözlerine görünöt. Malım dalat degen mani. Oşondo ele alardyň şıldyňdagan nerseleri özlerin orop alat. İnsandy gandaydyr bir kıyınçılık karmasa, duşar kılsa, bizge jalbarat, ananaga özümüzden bir jakşılık bersek, al bul menim bilgiçligimden berildi, deydi. Jok, anday emes. Al jakşılık. Bir sınoo, birok alardyň köbü bilişmeydi. Çındygynda alardan murunkularda oşondoy deşken, birok alardyň jasagan nerseleri, Budda sölököttörü, azaptan kutkaruga jaragan jok. Oşonduktan alardyň jasagan nerselerinin jamandyktary özlerine tiyep, alardan zalim bolgondordun jaman işlerinin jamandyktary özlerine jakynda tiyet. Alar Allah'tan gelgen al azapty jok kıla alışbayt. Alar bilişbeybi? Çındygynda Allah kimdi kalasa oşonun ırıskısın geňiri kılat. Kimdi kalasa anın nasibin tar kılıp koyot. Uşularda iman geltirgen, Allah'a işengen el üçün belgiler bar. Ey özlerine ziyan kılıp jatkan pendelerim, Allah'tın jakşılığынан ümit üzbögüle. Allah bardyk günölördi geçiret. Antkeni al geçirimdi, boru ker dep aytkın. Özüňerge jaza gelgen geçeyin, egeňerge gaýtkyla, aga moyunsun kıla. Giyin, ölgön soň daroo surak baştalat jana tobolar kabul kılınbayt degen mani. Jardam ala albaysyňar, tirilükde jasagan tobolaryňar jana ibadattaryňar gana kabul bolot degen mani. Silerge kapiletten kütüsüz azap gelgen geçeyin, özüňerge egeňerden düşürilgen jakşy nerseni, Kur'andy, erçigile, kimdir biri Allah'a baylanıştığı meselelerde çekten çıkkandığım jana momundardy gelekelenlerden bolgonum üçün maga ökünüç degen geçeyin, kıyamatga çeyin şaşılıp kalgıla. Je eger Allah meni tuura jolga salsa gana, men oşondo takwalardan bolmokmun degen geçeyin. Kıyamat günü kardy surak baştalganda köpdögen adamlar uşintip arman kılışıp barmaklarını tişteşet. Düşündürmenin ayağı. Cialar azaptı öz gözleri menen görgen uçurda. Kıyamat günü. Attiň maga düýne jaşoosuna kayra gaýtuga mümkinçilik bolgondo, oşondo men jalan gana jakşy işlerdi jasagan adamlardan bolor elem degen geçeyin. Oşondo alarga anday emes, çındygynda saga
Аяттарыбыз келгенде, Кур'ан келгенде, аны жалганга чыгардың да менсинип капырлардан болдуң деп айтылат. Эй Мухаммад, кыямат күнү Аллахка жала жапкандардын беттери капкара болгонун көрөсүң. Менсинген текеберлердин орду тозокто эмеспи? Аллах такыбаларды Аллахтан өздөрүнүн ийгилиги менен оттон куткарат. Аларды от кармабайт, тозок күйгүзбөйт деген мааниде. Алар кайгырышпайт. Аллах бардык нерсенин жаратуучусу. Аллах бардык нерсеге өзү өкүл. Ал өзү каалагандай чечет. Анын чечимине эч ким жана эч нерсе эч качан тоскоолдук кыла албайт деген маани. Асмандар менен жердин ачкычтары анын ээлигинде. Аллахтын аяттарына каршы чыккандар, мына ошолор кыяматта зыянга учуроочулар. Эй наадандар, мага Аллахтан башкага сыйынууга буйругуңар келеби деп айткан. Бул аятта Аллах Таала Мухаммед алейхиссаламга кайрылууда. Акыйкатта сага да, сенден мурункуларга да, эгер Аллахка шерик кошчу болсоңор, албетте кылган амалыңар жоюлуп кетет да, чыныгы зыянга учуроочулардан болосуңар деп аян берилген. Жок, андай эмес. Аллахка гана сыйын жана шүгүр кылуучулардан бол. Алар капырлар. Чындыгында эле Аллахты чыныгы кадырлоо менен кадырлай алышпайт. Ырасында кыямат күнү бүткүл жер бети анын уучунда экенин көрөсүң. Асмандар да анын колуна жыйналат. Аллах Тааланын буйругу менен анын колуна жыйналат деген маани. Аллах Таала алардын кошкон шериктеринен аруу жана бийик. Сурнай тартылганда Аллахтын каалаганынан башка асмандардагы периштелер жана жердеги жан ээлери, адамдар жана башка жан жаныбарлардын баары өлүшөт. Андан соң экинчи жолу сурнай тартылганда алар тирилип күтүп калышат. Эмне болоорун күтүп калышат деген маани. Ошондо жер жүзү эгеңдин нуру менен жаркыйт. Амал китептер коюлат. Пайгамбарлар жана күбөлөр алып келинет. Алардын, адамдардын ортолорунда акыйкаттык менен өкүм чыгарылат. Аллах Тааланын Кур'анда эскертилген улуу акыйкаты менен өкүм чыгарылат деген маани. Аларга Аллах Таала тарабынан зулумдук жасалбайт. Ар кимге кылган амалына жараша жазасы берилет. Аллах алардын эмне кылгандарын жакшы билүүчү. Аллахтын аяттарына каршы чыккандар топ-топ кылынып тозокко айдалат. Ага жетишкенде эшиктери ачылат. Аларга анын күзөтчүлөрү силерге өзүңөрдөн чыккан жана силерге эгеңердин аяттарын окуп берүүчү, ушул күнгө жолуга турганыңарды эскертүүчү элчи келбеди беле дейт. Алар албетте келген, бирок биз ага ишенген эмеспиз деген мааниде. Мына эми азап өкүмү капырлар үчүн акыйкатка айланды дешет. Аларга ичинде түбөлүк кала турган тозоктун эшиктерден киргиле делет. Текеберлердин жайы кандай жаман. Эгелерине каршы чыгуудан сактангандар топ-топ кылынып бейишке жөнөтүлөт. Ошондо алар ага барышканда анын эшиктери ачылат. Аларга анын сакчылары силерге тынчтык болсун, тазаландыңар, түбөлүк кала турган жайга, бейишке киргиле дешет. Алар бизге берген убадасын чынга чыгарган жана бизди бейиштин жерине мураскор кылган Аллахка мактоо. Эми бейиштин каалаганыбыздай орун алабыз. Жакшы амал кылуучулардын акысы кандай жакшы дешет. Эй Мухаммад, периштелерди арыштын айланасын курчап, өздөрүнүн эгесин мактап, аруулаган абалда көрөсүң. Алардын арасында акыйкаттык менен өкүм чыгарылат. Алар тарабынан ааламдардын эгеси Аллахка мактоолор делет.